бүгін өзіміз қарап шықтық. Балда бағалар. Ол жерден азыр қанша 1,5 жылдық торпақтар. Бұлар 44 мың деді. 64 мың деді. Дейт. Қанша жетеуінен сұрадық, 6 уже сатылып тұр. 64 мыңға сатылып тұр. 64-ке. Бір өсіле қалып тұр азыр. Бір өлі. Аны кішінереккен, аны 60-қа сатам деді. Алып кет өсең болады. Еме базар болып отыр. Базар болған жоқ сен. Азыр өсіле жігіт малдың алып тұрып, сойып тұрып, етке сатса, басы делек жетті 360-370 сом шығып атады. Тілек сен мұндай қылып отасың, қарып тұрсың. Мисал үшін мейлі ет тармақта, бүгінгі күнде ошол эффекті берді Қырғызстан бойынша. Мейлі бұл балаға зиян. Бірақ 6 айдан қайра көтеріліп кетші. 1,5 мың, 5 мың баш байлаған алғандар сойбойды. Анычы 5 сом үшін сойбойды. Мына мен соям 10 баш. Менің аны расчетым жоқ. Мен чыдабаймын анчалыққа. Яғына кредитім бар. Ай сайын 22 мыңнан төлешім керек менше. Мен ошол мисалы үчүн 15 мыңнан айлықтан мага иштебеймин мен эч жерде. Окуп бүттүм, бол иштебеймин. 15 мыңнан 10 мыңнан айлық чыгат магачы ал жерден. Сен ушуну кайта бир январга чейин кылганда биз 10 баштыктар жетмекпиз. Мындай эле жөн эле тынч, өзүнөн тазаланып алып, қазір сен бізге күш бердің да, 10 баш байлагандар соет, айла жоқ. 100 баш, 200 баш байлагандар алар количествода отырады. Алар қармайды алар. Қой, 1 жыл болсын қармайды алар. Біз қармай албайбыз. Сен қанша алдың? Мен бе? 56 мыңнан алғам. Мен 56 мыңнан. Қанша? Не торпақ? Буқа. 3 айдан бері жүр. Эми, январ, февраль соямыз. Азыр маз ал айттым. Ошол көбүрөөк арзаныраак эл сатып алсын депчи. Анткени азыр ортомчулдар көбүрөөк иштеп кетип атат. Ошол ортомчулдарды мындай көбүрөөк мынтеп жатабыз да. Мунун 1 ай мурун же 5 ай мурун жапса болбойт беле? Муну эртерээк баягы массамал чыгып кеткенден жаптым. Малчылар дагы иштеп алсын дегендей болгон да биякта. Бу жерде жалаң эле мал эмес, башка. Анан азыр баасы 500 сомго уже чыгып кеткенде биякта эми көп эл үчүн кыйын болуп калды. Анан элди дагы биз эми жалпы караш керекпиз да. Жок, 3 ай мурун жаппаган үчүн жооп берип ала турган адамдар болобу? Эми азыр биз биякта бир нерсени да байкап атабыз. Расмий кетип аткандан тышкары дагы мына расмий где-то 13-14 эсе көтөрүлүп тур да. Эмесичи кетип аткан. Мурунку жылдары 600гө жакын бир 10 айдын ичинде 600 уй кетиптир. Бул жыл болсо 8 миңден ашып кетиптир да. Анан биз эң негизги андан тышкарыда бир маалыматтар келип аткан. Бир күндө расмий эмес контрабанда менен где-то 1000ге жакын уй чыгып кетип атат депчи. Аксыдан 500дөн аргасы башка жерлерден 100дөн, 200дөн күнүгө чыгып атканда анан малдын бизге ургачы мал өзгөчө керек. Ошо границаны суроо кандай контрабанда менен токтолду. Азыр эми мен толук токтолду деп айта албайм, бирок контрабанданы биз өзүнчө иштеп чыгып атабыз деген. Азыр ветеринарларга эмен беребиз, задачаны беребиз. Бирка менен текшерип чыксын депчи. Сосновкадан кете тургандарын биз көзөмөлгө алабыз да. Зеркойке, мындай суроо болуп атат, консултачы. Көп айылдашат, көп мал багат. Анан ушу көп жылдан бери биринчи жолу кымбаттап айылдыктар жакшы жашап калган дейт да. Анан эт кымбаттады эле, границаны жаап салды. Эми былтыр канчадан эле торпактар? Азыр мына эт менен мал менен иштеп жүргөндөр мына канчадан эле? Мен быйылкы баа бер жак 15 миң. Андан мунун кеп анда эмес да. Мисалы азыр Казакстандан, Россиядан киргизип атат да, туурабы? Эми ошондо алардын акчанын баары ошол жака кирип кетип атат да, мындайча айткандачы. Казакстандан алып киргизип аткан бул биздин дыйкандар эмес да, туурабы? Жок, силер дыйкандардан да мындай карабайсыңар. Жок, биз азыр ким жөнүндө сүйлөшөлү? Биздин эл жөнүндө сүйлөшөлү. Эл жөнүндө ошо элди айтып берсең ушуң да каза. Элдин айтканда мындай болуп атты. Жок, мындай болуп токсоң азыр. Мындай болуп атат да, мен 1 мүнөт койсоң, бул жерде мындай болуп атат да. Буга чейин азыр мындай чоң баа менен алып алгандар бар да. Анан сен азыр мисалы мындай айтып атасың да, чыгып кетти, анан кирип кеттин, тартпай эле койчу, мындай алып койчу. Анан сен тартып өзүң. Анан кийин азыр ошондо 300 бирдемкенин баасы менен алып алган, почти 400-тун тегереги менен алган. Ошондой мен киргизди. Анан булар азыр кайра артка берип, анан сен өзүң элестетсең, корумду дагы кымбат алышкан. Булар анда азыр артка бергенде кандай болуп калат анан? Ушул жаганда. Же сен же болбосо бул мындай кыш керек болуш да, могу
могу эмени ал токсоң, могу эмени алып 60ка токсоң, могу потокту сен бүтүрүп туруп, январга февралга кое турсаң, биз мына 10 баш эле байлайм, көп эмес да. Жок, бул эле 300 сомдон айткандай байкелер. 300 сомдон расчет менен кирген да, жем чөп. Каз сен мына үйгө барып көр, мен мына банктан акча алып ошого алгам да, мисалы үчүн. Казыр жөн эле мен сатсам дагы назад сатам да, ошочу бааса. Ошо мен эле пример айтып атам. Бирок мынакта канчалаган байкелер тур. Сен хотя ошону срок беришиң болчу, январь, февраль мына коюшуң керек болчу. Срок жок, келдиң да, мына убагына тиля деп жүрдүк биз ошол жерде. Анан келдиң да, тарс чаап салгам, мээнеттин баары өлдү да. Ишемесең Facebookка чейин чыгардым букаларын көргөзүп. Эми какой-то bir срок коюш керек да, январь, февраль мына кичинечи. Биз эми жок, мен ачканда эме сеники деле туура, разговор жок. Бул бааны биз деле каалап аттык, кылды түшсүн деп. Бирок эми мындай да, бул баа түшүп атпайсың. Казакстан 360тан алынып атат. Азыр могу сен 330ка чүргөндө деле, по-любому контрабандадан сен токтото албайсың. Биздин колубуздан келбейт бул. Бир анан кийин мисалы сен азыр ылдый чүрөм деп атсаң, сен чүрө албайсың. Маякта 360тан болуп атса, 330тан эле болсунчу, моулар эле кайда кырат биздикин. Сен азыр Белоруссиядан заказ кылдыңар, туурабы? Жок, заказ кылган жок. Эми айтып атпайбы? Уксаңар, мен айтып берейин. Эгерде Белоруссиядан азыр этти мына тияктан союп туруп, охлажденный алып келсе бияка 330 чыгат экен. 330 мен жөн эле мындай силерге айтып берип атам да, бул базар экономикасы. Өзүңөр айтып атасыңар, тиякта азыр бизде 330 болуп кетсе, Казакстанга контрабанда менен чыгып кетет. Просто туруп. Эми базар биз деген буну бир эле жерди ушул мындай башка 3-чү өлкөлөргө чыкпасын, түрүлө чыкпасын дедик. А эт түрүндө любой жакка сатып берсеңер болот. Эми сен ошол эле болот. Анан Казакстанга, Россияга да түрүлө сатыла берсе болот. Анын тыюу салынган жок. Түрүлө кете берет. 3-чү өлкөлөргө. Албайт да бизде. 3-чү өлкө. Сен тилек. Мындайда 3-чү өлкө болгон күнү деле ошол сен азыр сен муну деген по-любому 300гө чүрө албай атпайсың сен. 300 сен чүрмөн 300. Эл 300. Максат 300 сомго чүрүш керек деген болгон эмес. Максат уйларды айтып атпайбы? Баасы 600-700 сомго чыгып кетсе, чыкпайт. Уксаңыз, 600-700 сомго чыгып кетсе, ошондо даны ызычуулар башталмак да, эл кыйналмак. Туурабы? Азыр болсо эми биз эң негизги максат бааны өсүшүн токтотуш керек болчу. Токтоду, туурабы? Токтотту. Алты айга да атат да, мисалы 6 айдан кийин кайра гарантия жок экен, көтөрүп кетиши мүмкүн экен, туурабы ошондо? Эми аны азыр мына сен айтып атасың. 6 айга да атат, 6 айдан кийин кайра ачабыз. Жооп берсин да акырын болсо. Мындайда, мына сен жаш баланың разговор жок, биз сен забыз. Сен иштейсиң деп атабыз.